Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Мустуу YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Өзгөндүн Красный Маяк айылындабыз туугандар. Сиздерге бүгүн көргөзүүчү мына Медет Саяпкердин, Медет Таксырдын аттарын тартып көргөзөбүз туугандар. Биринчи саламдашып алсак. Ассаламу алейкум. Таксыр кандайсыз? Жакшысызбы? Кандай жан? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы эке? Аллага шүгүр. Иштериңиз болуп атабы? Аллага шүгүр жакшы. Көптөн бери чыкпай калдыңыз сюжетке. Мындай бир айдын жүзү болуп калыптыр. Не себептер болду чыкпай калдыңыз, Таксыр? Алейкум ассалам. Чыкпаганым себеби чындыгы мындай болду. Дос Казакстанда бир досум бар. Казакстандан дос болду, акыретке дос болду, Аллага шүгүр. Аты Жумат деп. Аны үй бүлөсү менен тааныштык, жакшы. Ана ошол келген аттарымы алып коюп атты да. Алдын ала элеби? Алдын ала алып коюп атты. Мына эмне болсо мага мындай ат керек деп элечи. Ошон үчүн мен эл журтка тартуу кыла албай аттым. Келген атым кетип атты. Ошон үчүн Ошол себептерден улам чыкпай атпсыз да? мага да башаптан эмне болду, тынчсыз деп жазып атышты Аллага. Аллага Алла ыраазы болсун сурагандаргачы. Аны эми негизи канча деген адамдар, канча деген ат саттык көрүп атасың. Тазасын издегенге аракет кылдык. Үйлөрүнөн алып аттык. Эми азыр мына бүгүн 9 ат тартуу кылам. Бүгүн 9 ат чыгарабыз. Алдан Жомат доска айттым, мен туртуп элге да тартуу кылайын. Бир аз туруп тур, аны да таап берем деп эмне кылып сүйлөштүк. Азыр ушу бүгүн тартылганына көрөсүңөр, Польша бар, Орловскилер бар. Бүгүн азыр көрдүм 1,5 жаштан баштап чоң аттар да бар экен, улактын аттары дагы чыгат экен. 5 асыйга чейин бар. 5 асыйга чейин. Азыр көрөсүң, менен бар элдер тартып алабыз. Анан суроолор дагы көп неме берилип атат да. Ошону кандай кылабыз? Анда бул суетти биринчи чыгарайлы, анан суроо жоопду экинчи сует кылайлы. Кийинки сюжетте чыгарабыз, Таксыр. Анда биз туугандар Медет Саяпкердин мына аттары уже топтолуп баштады. Биз бул сюжетти тартып көргөзүүнү баштайбыз туугандар. Бүгүн 2 январь 2020 жыл. Андыктан биз менен чогуу болуп туруп, бул сюжеттеги жылкыларды көрүңүздөр, жакканын аласыздар. Саяпкердин номерин мен алдыда коюп коем, ошол боюнча чалсаңыздар болот. Мынакей туугандар, биз баштадык. Адаттагыдайлы Медет Таксыр өзү бул жылкылардын баарына 9 жылкыга тең мүнөздөмөнү берет. Кандай жылкылар, породасы кандай, ошол боюнча сиздер көрүңүздөр, жаккан болсо чаласыздар туугандар. Таксыр, бул биринчи номерге жылкыны койдуңуз. Бул мүнөздөмөсүн айтып бериңиз эми. Бул Польша полторашка деп коет да. Полторашка. 1,5 жаш бар. 1,5 жаш, жазга 2 жаш болот. Жазга кунан чыкмада. Бул Польшадан келген, мына тишин да көрүңүз. Тиши бул 1,5 жаш. Ошондо кунан бөлө экен да бул, а? Кунан бул элек, жазга кунан бул. Мынакей полторашка жазга кунан, таза кандуу Польшадан келген жылкы экен. Паспорту барбы жокпу? Паспорту жок. Паспорту жок. Караңыздар, азыр бул жылкынын мүнөздөмөсүн. Булар эң чоң болгондо канчага чейин жетет сантиметр? 1,80 неси болот да буларчы. 1,80ге чейин жетип калат, а? 1,80. Эми азыр ушу турушунда примерно канча деп ойлойсуз? 1,65. 1,65. Мынакей караңыздар, ушул полторашка өтө жоон жолпу Польша жылкысы биринчи номерге койдук туугандар. Боюнун бийиктиги 1,65 сантиметр азыр. Бул жагынан тартып көргөзөлү дагы сиздерге бул жылкынын баасын айтабыз. Таксыр, эми баасына келип токтолсок, баасын канча деп атасыз? Баасын баардыгына билесиңер да, булар кандай ценада турат өзү негизичи. Польшадан келгендер бизге жөндө келип калды, биз жөндө коебуз. Муну 350 миңге койдук. 350 миң сом, а? Долларга 5.000 доллар койдук да. 5.000 доллар. Эми бирок, конечно, келип сүйлөшсөк, андан эле түшүрүп берүүгө аракет кылабыз. Эми айтылыш баасы, эми магазин баасы. Негизи көңүл тапкан аракет кылабыз да. Эгерде мен жылкы көрөрмандар болсо, жылкыны билгендер болсо билет. Бул кандай ценада коюлганы, кандай болгонучу. Мынакей буну биринчи номерге койдук дагы туугандар. 5.000 доллар деп баасы айтылды. Ошондо сом менен чакканда 350 миң сом. Андыктан туугандар биринчи номердеги жылкы деп чалсаңыздар болот. Таксыр, азыр бул миңгиби же миң эмеспи? Жок, үйрөтүлөк. Үйрөтүлөк, а? Адамга жакын да булар. Мынакей минип үйрөтсө болот.
Мынакей достор, экинчи номердеги бул жылкыны тартып көргөзүп баштайбыз. Башында бирден мындай чабып, кандай жүгүрөт, ошол боюнча сиздер менен чогуу көрөлү дагы. Анан таксыр өзү бул жылкынын мүнөздөмөсүн айтып берсе. Таксыр бул жылкыны айта берсеңиз, мүнөздөмөсү кандай? Бул жылкы кунан. Жазга пышты чыкма, 2 жаш, жазга 3 жаш болот. Азыр 2,5 экен ошондо, Бул Владимирский менен биги Карабай аргындашкылар. Болчу. Владимир Карабай. Жеңил чыккан үчүнчү. Ата Владимир болгондо папак болуп калмак дагы оор. Оор жылкы болуп калмак, Бирок анысы жеңил. Аябай жакшы үйрөтүлдү. Нелер жеңил да. Буну баасын андай басканда бул деле. Буну 120 миңге койдук. 120 миң сом, Түшүп беребиз. 120 миң сом мындай. Жөндүү баада коюлуп тур. Өтө жоон жолуп экен бул дагы, 1.60 бою. Бою 1,60 см. Полный метр менен өлчөп көрдүңүздөр да? Ооба, 1.60. Мынакей 1,60 сантиметрдеги бул жылкынын баасы 120 миң сом деп коюлуп тур. Ошондо 120 миң сом $1,800 барабар болуп калат тугандар. Бул экинчи номердеги 2,5 жаштагы азыр кунан малы. Жазга бышты болот да тугандар, Аягы жеңил, атка баштары, жүрөктөрү жакшы чыкты мынча. Аягы сону үйрөтүлдү. Жүгүргөндө да мындай жеңил жүгүрөт экен да. Мынакей тугандар, бул экинчи номерде деп койдук. Калган жылкыларды тартып көргөзүүнү биз баштайбыз. Азыр ушул сюжеттин ортосунда эле бир Медет Таксырдын сөзү бар экен, ошону элдерге айтып койсо. Мен мына аттарды чыгардым. Таза кандууларды, сырттан келгендерди, кыргыз жылкыларын да чыгарам да азыр. Эми бул жерде мындай да, жаккан алат, жакпаган албайт. А мен акчасын зордоп чөнтөгүнөн албайм. Каалаган жерин алат. Канча деген рекламалар болот, базарлар турат да. А мен менин өзүмө күйөрмандарыма таза жылкы чыгарганга аракет кылам да. Бул азыркы бул жерде азыр 100 миң тегерегине, 200 миң тегерегине, 300 миң тегерегине жылкылар чыгат да. Арзандан баштап кымбатка чейин. Эми кимге жаккан алат? А мен бирөөнүн чөнтөгүнөн мен талаша албайм. А мен кечеге мына Красмита жигиттер чыгарыптыр. Бул мен балдарга сыймыктанам. Биздин аркабыздан чыгарып иштеп атышат. Нан таап атат да. Мен буларга сыймыктанам. Азамат келип ушуну чыгарган. Колунан келген чыгарат, колунан келген чыгарбайт да. Туура. Көргөзгөн мүмкүн болсо, эгерде чакпаса көрбөй эле койсо дейм да. Анан кечеде бирөө мыскылдаптыр, 3 атка 100 миң берем ушундай депчи. Жок, алдадам ат ала албайт, ал эч качанчы. Просто отуруп алып жазган жакшы көрөт. Алига парданын аркасында дегендейчи. Бирөөгө күнөөкөр болбой эле негизи туугандар. Күнөөкөр болбой эле. Аттын малдын ээси салат. Тураге сатпайт. Азыр ошо сыяктуу жылкыны билип жүргөндө адамдар түшүнөт, бул кандай жылкы, бул кандай темпте, кандай экен. Мисалы биздин өзүнүн жылкылардан карапайым жылкылар бар, булар тамаяттар бар. Өтө эле кымбат койбойм. Иншалла. Кыскасы аралаштырып көргөзөт экенбиз, Мынакей бул 3-чү номерге бул жылкыны коюп атабыз азыр. Бул жылкыбыз таза Орловский порода. Тазасынан ба, Таксыр? Таза чистый Орловский порода. Бою 1.65тен бийиктик кылат. Бул азыр 3 жаш. 3 жаш. Быштыбы азыр? Азыр бышты, жазга жаңа. Муну минимдеп келген, мына минип үйрөтүп койдук. Ушу келгенине канча күн болду, Таксыр буну? Азыр күн болду. Лезде сыяктарын нелерин көргүлөр. Мисалы мынчы, жакпан албайт. Өтө суагай жылкы экен го. Дагы келгичеңди дагы кыйла үйрөтүп коебуз иншалла. Мына таза Орловский деп айтат да. Көпчүлүк Орловский деп аралаш деп айтышат. Мен билбейм, ал баардыгы мал ээси билет да. Мен бирөөгө мен жаман коммент айта албайм да. Бул жака басыңчы. Мынакей бул бышты экен, таза кандуу Орлов жылкысы. Өзүңүздөр деле байкап турсаңыздар керек. Сыны келишкен, өңү түсү жайында, кыскасы бул жылкы. Миндилбей келген, канча күн болду ушу келгенине? Азыр күн болду, 2-3 күнүн аралыгы болду. Экинчи миниш, мына. Экинчи мингенде эле ушундай жакшы эле үйрөнүп атыптыр десек, биз жаңылышпайбыз туугандар. Андыктан азыр бул жылкынын биз баасын билип берели. Кимге жаккан болсо сайыпкерге келип, Красный Аяка көрүп кетсеңиздер болот туугандар. Баасын канча дедиңиз? Баасын 350 миңге койдук. 350 миң сом, $5,000. Бул кеми бар. $5,000. Келген клиентке карап, ошого карап не кылабыз? Сүйлөшөбүз. Бул эми
Орловскийлер кандай болот? Гүлүк болобу же кандай болот? Гүлүк жакшы, улакка жакшы. Улакка жаратса болобу? Ооба, неге болбойт? 3 жашта ушул малда үйрөткөн болот. Ушул малда, а? Мынакей балдар. Жаман. Булат 3 асыят. 4-чү номерге булатты койдук. Көзөмөлдө бул 3 асыят улакка аябай такшагалы үйрөнгөн ат. Так, токтот бер балам, токтот бер. Эмне үйүрү дагы бар. Булаттынчы. Бул ат каяктан келген ат? Жалабаттан келген. Жалбаттан келген ат ба? Жалабаттан келген ат. Аябай арып келгенде оңолуп ат. Улакка жакшы үйрөнгөн ат да, карабай жылкы. Бунун баасын ойдук, баасын Канча деп койдуңуздар? 130 миңге койдук. 130 миң сом, ба? Мына мүнчөлөрүн деле кара. Мүчөлөрүн силерге баарын тартып көргөзүп берейин. Жашы канча дедиңиз? Жашы 3 асы, 3 асы, 6 жаштагы бул аттын баасы Улакка жакшы үйрөнгөн. 130 миң сом деп коюптур улакка. Булагына жооп барбы? Жооп бар, а? Жооп бар. Үйүргө дагы турган, а? Үйүргө да турган, а? Жоошпу өзү жылкы? Атак неге жакшы? Аял кишилер карайт бул аттычы. Ушул тапта канча жем жейт экен ушул? Бул тантабы 3-4 килограмм арпа жейт да. 3-4 килограмм арпа жемин жейт экен. Сууп калган азыр, а? Ат суусу даяр, улагы даяр. Бул Улагы даяр. улакка да чабабыз. Улакка чабылып аткан ат биздин айылдачы. Ушу айылга келип калган экен да жалап аттан, а? Мынакей туугандар 130 миң сом доллар менен дагы сиздерге айтып өтөйүн. 2 миң долларга жетпейт, 1900 канча долларга барабар болуп калат балдар. Бул 4-чү номердеги жылкы. Жашы 3 асы 6 жаш туугандар. Азыр аркасынан дагы бир сыра көргөзүп коеюн сиздерге. Андыктан туугандар, кайсы ат сиздин көңүлүңүзгө, кукпулуңузга толгон болсо, чалып байланышсаңыздар болот. Номер алдыда турат туугандар. Кийинки аттарды тартып көргөзүп баштайлы. Буну 5-5ке да чапса болот да. 5-5ке дагы үйрөнгөнбү бул, а? Чабылган. Торпо кулакка дагы болот. Торпо улакка да. Бу карабай жылкы да булар универсал болот, карабай. Чарчабаган дең, а? Ооба. Болот акыры. Мынакей достор, номер 5ке жылкыны тартып көргөзүп баштадык. Бул кара атты азыр чабып келгенден кийин таксыр өзү комментарий берсин, мүнөздөмө берсин туугандар. Кандай ат экен? 5 асыят. 5 асы, а? Так. Улагы даярат. Жүгүрүшү дагы күчтүү экен, а? Күчтүү, топко кириши да жакшы. Бой 65ге чамалуу атчы. 1.65 чыгат, а? 65ге чамалуу ат. Бул да кара байырбы таксыр? Карабайыр, улагы тамай үйүрү дагы бар. Бул баары. Каяктан келген ат бул? Бул ат өзү мына эмнеден тараптан түшкөн, Караколжо тараптанчы. Караколжо советтен түшүптүр да? Тараптан түшкөн ат. Бирок ат Мында атылган деп турат экен да бул ат. ат негизи жакшы ат. Жакшы чабар болсо чабан десе калат. Баягы көк ат экөчү. Оо, күчтүү ат Жакшы экен. үйрөнгөн ат. Баасын канча дедиңиз? 150 миңге койдук. 150 миң сом, а? Ошондой эки доллар болуп калды. Эми азыр базарда деле ушундай болуп калат туугандар. Мына медетке, а? Ооба. Ат аябай жакшы үйрөндү ат. 8 жаш. Эч бир жерде айып жокпу? Жок, айып жок. Андай аксак, Жок, андай жок, а? Таза ат. ат. Мынакей туугандар. Андыктан кайрылыңыздар. Ат күчтүү экен. Дагы бир бул жака чабып туруп көргөзүп коелу бир. Мынакей достор, биз 6-чы номердеги жылкыны тартып берүүнү баштадык. Бул жылкы мына көк чокен кандай жүгүрөт? Азыр сиздерге тартып көргөзөлү дагы. Таксыр өзү мүнөздөмөсүн берсин. 3 асы. 3 асы. 2 асы экен бул. 2 асы ба? Бул ат аябай багылган ат. Биринчи келгенде аябай арык келген болчу. Анан азыр арык кел семиз болуп, кичине үзөңгө жакындаганда мына семиздикти не кылды? Мына суутта улагы жакшы ат. Эми ошо баягы мингизбей жатканын кантип койсо болот? Эми ат семиздиги да. Семиздигинен эле болот, а? Ат сууп не болгондон өзүнө билет. Аябай жоошат эле. Ат Сизге келгенде канча күн болду бул? Бул ат мага келгенде бир 2 неделя болуп калды, ушундай болуп калды. 2 неделя, а? Бирок ат жакшы ат. Бою дагы мындай бийик. 1.60. Породасы башкача окшойт таксыр. Кыргыз жылкысы эмес, а? Аргындашылып калган бул. Аргынбы?
аргындашылып калган, бирок топко барыш, чуркаш жакшы. Чаап көрдүңүзбү булакка? Ооба, чаап ачат уже балдар. Кириши чыгышы кандай экен? Жакшы кирип чыгышы. Эми баасын айтсаңыз канча деп атасыз бул атты? Баасын 200 кеми бар койдук. 200 миң сом кеми бар, а? Кемитебиз. Нормально кемитип берем. Жакшы кылып кемитип бересиз, а? Пародасы так айтып койбойсузбу? Не деген парода? Орловский аргындашылып калган. Орловский кыргыз менен Орловский жылкынын аргындашы экен, полукровка. 200 миң сом деп коюлуптур. 2 асы болгондо туугандар 5 жаштагы бул жылкынын баасы 200 миң сом. Ошондо 3 миң долларга барабар болуп калат, андан аз-маз азыраак. Андыктан бул 6 номердеги жылкы. Манеке достор, 7 номерде дагы бир күчтүү жылкыны тартып көргөзүп берүүнү баштайбыз. 7 номерге бул жылкыны койдук туугандар. Азыр медет сайыпкер өзү жылкы тууралуу кандай жылкы, жашы канча, мүнөздөмөсүн өзү айта кетсин. Биринчи биз мындай жылкынын турган турпатын силерге тартып көргөзүп коелу. Поворот, стоп, мындай токтогондору. Андыктан туугандар сайыпкердин сөзгө берсек, Аягы биз геркулестен чыгарбадык булак. Булактын үйүрү да бар, улагы бар деп. Бул бардыгы бар. Анан бирөө инилер алды эле, акчага зарыгып калыптыр, кайра сатты да. Эми сатканда бизге аркасына берди. Биз буну жөндүү баага койдук. Кайра эле. Бул Геркулес да жанагы чыккан, а? Геркулестин тобу бардыгы бар. Улакка жакшы жарап турбу? Улакка жакшы. Көрүп атты, өзү чабып аттык да булаттычы. Анан булатты бою 1.60. Бирок таза карабай жылкы да, Папандан келген ат эле. Азыр баасын биз срочно сатыш үчүн жөндүү баага койдук, 220 миңге койдук. 220. Убагында канчага чыкты эле бул? Бул абагында чоң акчага Чоң акчага чыккан. Азыр срочно акча керек болуп калды, инчектер кайра сатып атабыз да. Эми сатканда Эми соода деген ушундай да. Ушундай да базар. Базар. Ат жакшы, келип көрсө болот, минип көрсүн, үстүн көрсүн, чабып көрсүн, ат жакшы ат. Геркулес жоошпой атасыз. Бирок адам аябай жакынчылык. Жакын, аял киши да карай берет булаттычы. Баасын 220 миң койдук. Жашы боюнча 5 асы. 5 асы. 8 жаш. 8 жашка чыгып турат Геркулес. Дагы бир нары бери чаптырып көрсөк кандай болот? Манеке туугандар, Геркулес жылкысы 8 жаш. Баасы 220 миң сом деп коюлду туугандар. Бул апара бер. Манеке туугандар, 8 номердеги өтө бир күлүк жылкы дагы чыкты. Мына караңыздар, тапылдап кетиши өтө жакшы экен. Азыр келаткандагысын дагы сизге тартып көргөзөлү булат. Бул жердегилер дагы мактап атышат булатты. Өтө күчтүү ат. Мындай жүгүргөнү дагы күлүк экен. Мынакей караңыздар. Скоростной жылкы деп койсок дагы болот. Туугандар, азыр келгенден кийин дагы айландырып тартып көргөзүп берели. Мынакей достор, азыр аттын бийиктигин караңыздар. Сайыпкерге салыштырып көрсөңүздөр болот туугандар. Азыр мүнөздөмөсүн берсин. Бул жашы боюнча жаңасы да, 4 жашар. 4 жаш. Бул англичан менен Орловский аргындашылган жылкы да. Бою 170 чамалуу. 170 чыгып калат экен, 170 ушундай чыгат да. Бирок күлүк улакка чабыл экен эле, кыйла үйрөтүп койдук. Улакка кирдиби? Улакка кирди, бирок мына эти боюнча асал арыгыраак, муну баксаң да чоң ат да. Чоң ат болчу да. Англичан болсо, англичандар өзү негизи күлүк жылкы болот да. Күлүк жылкы болот да. Бул аябай күлүктүү, аябай күлүк. Азыр чакагандай көрдүңөрбү? Азыр мына арка жагын сизге тартып көргөзөйүн. Боюнун бийиктиги мындай. Ачакай дагы мындай кеңири жылкы экен. Азыр баасын сурайлы, бул жылкыны сайыпкер канча деп баа койду экен. Таксыр баасын канча деп койдуңуз? 300 миң кеми бар койдук. 300 миң сом кеми бар, 300 миң сом кеми бар, ошондо 4,5 миң долларга жакындап калат экен туугандар. Аттын толук турган турпатында алысырактаган дагы силерге тартып көргөзөйүн. Мына караңыздар. Ат келишкен, сыны келишкен мындай кара жылкы экен. Андыктан туугандар 8 номердеги жылкы деп сайыпкердин өзүнө чалыңыздар, келип көрүңүздөр. Кимге жаккан болсо алып калсаңыздар болот. Манеке достор, акыркы атты тартып көргөзүп баштадык. Акыркы ат бул 9 номердеги жылкы.
адаттагыдай эле нары бери чаптырайлы, бул жылкыны басыгын көрөлү, кандай ат экенин өзүңүздөр баа берип баалашсаңыздар болот туугандар. Азыр сайапкердин Медет Таксырдын өзүнөн бул аттын мүнөздөмөсүн угуп көрөлү. Кандай жылкы, жашы кандай? Бул ат жашы боюнча 3 жашар. 3 жашар, 3 жашар бышты да. Бул кара байыр менен мына пошулар аргынашылган жылкы өзүчө. Энеси кара байыр. Анан улагы биз үйрөттүк, аябай сонун чыкты. Улоо жакшы чыктыбы? Негизи мына аттарды сүткө чыгарып эле ошондо алып келип турган эле. Азыр качка туура келип атат. Басын $6000 кемар койдук. $6000. Буну любой торпо улакка чабып көрөм десе беребиз. Чабып көрүп алса болот. Ооба. Чабып көрүп өзүң сенатын келип көрсүң. Мына кетип $6000. $6000 420 000 сом. Болуп калат. Андыктан мындай доллар менен санайын деген туугандар болсо, бул атты келип көрүп, бийиктигин кыскасы өтө күчтүү аттай дагы көрүнүп турат. Чалсаңыздар болот туугандар. Жашы канча дедиңиз? 3 жаш. Азыр ушунда быштыбы? Мынакей бышты малында ушундай чоң болуп турса дагы 1-2 жылдан кийин дагы бул жылкы чоңоёт. Мойну дагы керилген жоон мойын жылкы экен туугандар. 9 номерге бул жылкыны койдук. Кимге кайсы номердеги жылкы жакты? Аны дагы өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге жазып, биздин мустуудагы саяпкерлер, сынчылар өзүңүз сын берсеңиздер болот. Кайсы ат кандай экен, кайсы ат сизге жакты, кайсы ат сизге жакпады. Андыктан туугандар, бүгүнкү көргөзүүнү биз соңуна чыгарабыз. Сиздер менен мен Замир болдум туугандар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө тынччылыкта, аманчылыкта жолугушалы. Азыр туугандар, bundan кийинки видеону сиздер саяпкердин берилген суроолорду беребиз. Аябай көп суроолор келип түшкөн туугандар. Bundan кийинки видеодо күтүңүздөр.